Султан Раев. Пусу. Аңгеме. Пусу көрдүн шаардан келгенден бери оозу жыйылбай калды. Башына чач бүтүп эгине сакал чыккандан бери мынчалык чоң шаарды көрбөгөндүгүнөнбү, же шаар ошончолук эле көбүнө кут түшүрүп, узун сөз кылууга таасир бердиби, айтор оозунан чыккан эки сөздүн бири шаарда мындай экен, шаарда андай экен. Көчөдө көргөндөргө да кызык кебин орток тутуп, көргөн билгенин чып-чыргасына дейре койбой бакылдап кирет. Элдин баары анын сөзүнө куштарланып жаткансып, айткан. Эмнени гана кепке тутпады дейсиң, эки көзү көргөндүн баары эле ал үчүн бүтпөс икая. Мүйүзү бар автобустан ал троллейбуска тили келбей ушинтип атып алган. Мына ошол мүйүзү бар автобустан тартып, жер астындагы ажатканаларга чейин, жада калса кыска көйнөк кийген аялдарды да кепке тутту. Үйүнө бирөө баш багып калса болду, кулакка куймактай куюлган баягысын кайрадан баштап кирет. Жагыңды жапкыласыңбы же жокпу деп Зеки айткан катыны Зыйнаттын кебин эшитсе да эшитмексен. Кур дегенде шаарга ошончолук эле аңыз кылчу түзүк иш менен барсам эмне? Анда да жөндү болмок. Окууга өтүп сот болмокчумун деп 7 жылдан бери шаарда иштеп жаткан кызы Перигүлдүн айынан барган. Сот болмоктон улуя болсоң да кыштакка кел. Жашың да өтүп кетти. Андай кыздар үй жай кармап, 2-3төн балалуу болушту. Жетишет. Сен сот болгучаң соттолчу адамдар калбай калат. Ошончо жүрдүң көкпеттенип, шунуңа шүгүр. Кайт эми, сага ылайык күйөөнү да болжоп койдум деп да бир жолу кат жазган. Бу каты көкмуштумдай көгөргөн кызына кымындай таасир тийгизбестигин сезсе да, кур үмүткө алдырып жазган эле. Чын эле ал сезгендей болду. Окууга илешмейин, үйгө барбаймын деп кызынан жооп да келген. Күндөрдүн бир күнүндө Перигүлдөн келген куш тилиндей кат Пусу көрдүн да катыны Зыйнаттын да эсин оодарды. Мына сага бир бале эртели кеч болмок эле болгон экен. Пусу көр кызынан кат келгенде аны кайчы менен этияттап кыркып, үнүн бийик чыгара, сөздөрдү муумуунга бөлүп эжеле окуп кире турган. Бу сапар да эч нерседен бейкапар катты ачып кагаз бетине жазылган сөздөрдү окуй баштады. Саламатсызбы, сүйүктүү ата? Деп үнүн бийик чыгара, катыны Зыйнат уксун деген ишаратта сөзгө басым кое окуду. Ал бул сөздү үн чыгара окуган соң адатынча токтой калып, менин кызым да айланайным, апасынан мурда менин атаганын көрсөң, деп өзүнөн өзү корштон тартып, маашырлана түштү. Чынында кызы шаарга кеткенден бери мынтип бир кат жаза элек. Ал бул сөздү өз оюнан кошуп айтар эле. Болгондо да өзүн биринчи атай турган. Муну эшиткенде Зыйнат денесине ийне сайгандай туйтуңдап, үйгө келсин өлүңгө отурайын сел саяк. 10 ай бою көтөрүп омуртканды сыздатсам ушул оозунан чыккан дубасы. Саламатсызбы, сүйүктүү ата дегенин көрбөйсүңбү? Көр атасы төрөгөнсүп. Үйгө бир келсин, катка биринчи кимди жазарды үйрөтүп коеюн деп кадимкидей опурулуп кирчү. Каттын бул жерине келгенде Пусунун көр көзү умаштай ачыла түшкөнсүдү. Сөз кырааты бузулуп, эси энги-денги түшүп, оозуна сөз келбей селейип калды. Күйөөсүнүн кабак башынын кырааты өзгөрүлө түшкөнүн баамдай койгон Зыйнат бөйрөгүн таяна сөз ыргытты. Эмне үнүң чыкпай калды? Күйөөгө чыгыппы? Же окууга өтүппү? Пусунун соо көзүнүн бүр түйгөн карасы тияка бир буяка бир жүгүрүп, чарасынан чыгып кетчүдөй туюлду. Тилден калдыңбы? Аялы дагы ормой карады. Шерменде, дедим Пусу муруттарын кыймылдата. Уят болуп пуз, деп аялы бул сөздү кайталады. Дагы эмнени баштап жибериптир? Төрөп салыптыр. Пусу селейген калыбында ачуу үн катты. Төрөп салыптыр дейсиңби? Аялынын оозу аңырая түштү. Кимден экен? Жазыппы? Кимден экенин кайдан билейин? Чорт жооп берди Пусу. Бирөөнүкүдүр да, катта жазбаптыр. Шерменде, ушуну кылмак эле өлүңдү көрөйүн бет бак. Элге кантип карайбыз эми? Бетим. Мен аны, деп Пусу көр дагы ачуу кыйкырды. Түбүнө жетемин. Аныбы? Аны. Түкүрүгү оозунан атып, тиштери кычырап кетти. Пусунун жини чукул, абы дебей топчудай мурдунун учуна чыга түшөт. Азырда итатай кармады. Эгерде Перигүл пешенесинде турганда, жаза буза чабуудан да кайра тартмак эмес.
Ачуусу бетине чыккан Пусу Көрдүбал боорундағы Перигүлдүн гүлө багып турган чоң сүрөтүн жерге чапты. Кештим сенде кызды. Эл караткан жүзүмдү жер караттың. Не алың агыр саясың? Ушубу кылганың? Сенин тарбияң бу? Аялы Пусунун үстүнөн сөзүн ойнотту. Кызыңа кийлигише калсам, болуша кетчү элең. Чаң жугузбай жүргөн кызың сызга отургуздубу? Рас болуптур. Кыз кишини эркек кайдан тарбиялап алмак эле? Сага канча айтам? Мындайда сөзгө жантыгынан жата калган аялы тим турабы? Кызыл тилин жанып саймедиреп кетти. Көпкө ындыны өчө түшкөн Пусу аялына лам дебей өзүнөн өзү жинденип жатты. Дагы абат иш жасап койгонсуп, кудум манасты төрөп салгандай, алып кеткиле, кыйналып атам дегенин көрбөйсүңбү? Алып кететимишмин. Көрсөтөм сага көргүлүктү. Бүгүнү Пусу көрдө Зыйнат да кызынын бул абалга кабылып жатышына бири-бирин күнөөкөр сезбеди. Сен анчилең, сен мынчилең, мына эми деп экөөнүн тең сөзгө жыгылгысы келбеди. Акыры болору болду дештиби, ошо күндүн таңы менен Пусу көр шаарга жөнөп кете берген. Мына эми шаардан көргөн билгенин азырда оозго алып, үйдүн ортосундагы жыгач отургучта коңшулары Саламат, Пашаканга сөзү түгөнбөй төгүлүп жатат. Шаар дегениң бир тирукмуш турбайбы? Пай. Ошончо үй курган өкмөткө рахмат. Пусу көр кадала сөз баштады. Үйлөрү бир бийик дейсиң, шок шойгон. Карасаң калпаң башыңдан түшөт. Тимелеби көрсөң барбы таң каласың. Шаарды коюп кызың тууралуу айтчы. Пашакан демитти. Кимден экен неберең? Таң. Өзү да жөндөп айткан жок кызың түшкүр. Жаштык кылган экен да. Кызы жашаган жатаканадагы кыздарды көрүп Пусу, күнүң түшкүр. Ушунча кызга күйөө кайдан чыксын? Буларды экиден алсаң да түгөнбөйт. Мынтип турса бу жерде аялдар быкбырдай кайнап кетет го. Күнүң түшкүр. Эркектердин күнү не болот дейм? Деп ойт жоорган. Бул сөзүн Саламат менен Пашаканга айткысы келбеди. Пусу алардын 5-6дан кызы бар экендигин, бир да уулу жоктугун жакшы билет. Шерменде, деп экөө тең бетин кармады. Уят качты бул кыздардан. Ке аялдар, деди Пусу көр үй жыйыштырып жүргөн аялы бу кепти укпасын дегенде кылып. Төрөп коюп албай кетип калышат экен. Андайлар да бар имиш. Өкмөткө рахмат. Андай балдарды апасыз калтырбай багып алат имиш. Кызым антпептир. Өзү менен алып чыгып 7 айча эмчекте кармаптыр. Ошонусуна сүйүндүк. Бул да Кудайымдын пендеси, деп баланы Пусу көр чоп өөп койду. Мына бул эле даңгесе катын Кудайдын берген таберигин нокатек бала деп жактырбай жүрөт. Жактырбасын, өзүм чоң айтам. Кызымдын баласы да. Пусу көр бу экөө тең кызына кепке алып, кейип кирелекте сөздүн нугун башкага бургусу келди. Кызы канчалык жаман иш кылбасын, эл оозунда ал тууралуу жаман сөз айтылбасын, ага баары бир. Укканда эмне? Өз баласын кечип жиберет беле? Жаштыкта ката кетириптир. Кызынын айтымында ал бирөөнү сүйүп калган имиш. Анын жылы сөзүнө ишенчү экен. Мындай болорун алдын ала кайдан болжосун? Турмушта жаңылбаган адам барбы? Ката кетирди, күнөөсүн сезди, чекилигин билди. Пусу да кызына жолуккан күнү бу иштин баарын билгиси келген. Ата, деди кызы, мени күнөөлөбөчү. Сиздин алдыңызда актан албайм. Муну да өз бактыма таштаган кадам деп ойлодум эле. Тилекке каршы андай болбоду. Жылуу кепке гана азгырылып жүрүпмүн. Бул катам бош кеткен жок. Турмушту үйрөтүп кетти. Пусу кызынын чоң адамдай сүйлөгөн сөзүн эшитип жатып, башка бир ойго сүңгүп кеткен. Деген ал ичинде. Баягы эмес кызым, сөздөрү оорго. Оор экен. Жаш кезиндеги акылсыз сөзүңдүн бири жок. Же турмуш ушундайбы? Билбейм кызым. Мунуңа мем жетпей турат. Же болбосо жанагы сүйүү деген немең ушундайбы? Аны да билбейм балам. Сүйүңөр татаалдашып баратат. Турмушту үйрөтүп кетти дедиң. Мунуң жөндүү кызым. Турмушту үйрөн. Бу сөздөрүн Пусу өзүнө өзү айтып, сыртына чыгарган эмес. Шаарда аялдар укмуш көп экен, деди Пусу экөөнүн кеп кыратын башкага бурмакка. Баары супсулуу, өңдөрү аппак, карап эле тургун келет. Мынабы силер бетиңерге эки эле бет май сүйкөсөңөр да ошолорчолук агарбайсыңар. Мынабы силер бетиңерге эки эле бет май сүйкөсөңөр да ошолорчолук агарбайсыңар. Пусу кемтик тишин көрсөтүп күлүп жиберди.
Silerdi görüp durup atting deybiz kıstalak. Kaydan da başımız aylanıp pusu bakıldap jatkanda tigi üydöge Zıynаттın kulagı çalıp kaldıbı. İdiş ayagın gatu kaldırat dele. Al sözünün bu yagın ayaldarının kulağına jakın aytdı. Karala torala bolgon uşu silerge üylöndük eken. Uval ele olup dur bizge taң görü. Pusu so gözün oynoktotup tamaşaga çaldı. Eki öteň bul sözgö bırs gülüp jüberişdi. Bul eki ayal gülse barby kulağın tunup çıgat. Ayrıkça oğuzdoruna tiş saldırgandan beri eki gurbunun gülküsü ava jarat. Şar görgön eçkiden tüngüldeyt. Paşakan gol jangsay ungatdı. Şardı bir görüp alıp niyetin buzula baştagan gol sen jamandın. Bu sözüňdi Zıynat uksa, teriňdi teskeri sıyırwasyn. Teskeri sıyırışı teri dele kalbay kaldı bizde. Kızganbay ele koygula. Bizde kim karasın? Karagıday bayağı kurak bolsam ne? Bayağı kurak dep koyat. Temele biz oşonda görböy jürgönsüp. Ay menen günden törölgönsüp. Iğne jutkandan beter arbayıp şişke sayar yetin jok ele go. Bayağı giz dep koygonuňa alemin gelet, dedi kakşık aralaş Paşakan. Munu gör. Oğluksam 15 temindegisi var, dep kakşık sözdü Salamat ilip ketdi. Beregi üýden Zıynat çıkıp geldi. Dağı emne dep meňirli çagyp atat bu. Eköne garay gabak kakdy. Şarda sulu ayaldary göp imiş deyt. Tıysaň bola awışgaňdy. Göp bolsa ketsin oşolarga, dep Zıynat itireňdep. Ketet elem go, birok bir nerseden gorkom, dedi pusu golundagy neberesini taptap. Emneden korkup kaldyňyz? Salamat erdin çürüdü. Mına buga pusu ayalın sömöy menen görsetip, "Ali men tölegenden korkam. Karızdan öýde bolboy galam go." Ayaldar ba dep gülüp jüberişdi. Jaman aldında munun sözü güç. Aldagy nokatek neberesi menen, dep Zıynat sözdü çyn kabul alıp oroň etdi. Şar dep kalıptır. Suusuna çen saati içip bir kumary tarkap gelsin. Munu garmagan adam jok. Su demekçi, dedi Paşakan. Şarda su satılat deyit go. Satılbay anan, dep Zıynat öz gözü menen görgönde jogap berdi. Bary satılat. Şar senin karasuň emes. Su emes, dedi pusukör bir jolu gezitten okuganyň gep oroluna salaýyn degen niyetde. Japoniýada gadymkele hawany satat emiş, taza hawany satışat deyit. Dağı bir söz aytaýynby? Pusu gadaly söz tapgansıp, gözüm bir başgaça irmep jüberdi. Munusu öte kızık. Aytpa degenge gönçü eleň. Kudaýa toba uşu senin erkek bolup kalganyňa. Ayal bolsaň barby, oğuzuňdagy tiliň jerge çuwalyp kalmak eken. Bu, dep pusu itireňdey ketdi beşenesi tırşıp. Silerge aytsa da jaman, aytpasa da jaman. Uşu degeniňerge dım etpe koysam, anan janagy zam suusun berip dagy kün ketken ün çıgar albay jürbegile. Tobe de, jaman. Sözdü kulağı çalıp kalgan Zıynat kolun böýrekке alıp. Janar eki jindi sunu görsetip koysam, kürp bolgan toktoy kakılıktap jüberbe. Aytçı sözüňdi jön aytkın. Emese, gatyndyň çoňun alsaň uşu da, pusu orundan bürgödöy sekirip aldı. Boldu emi, teňelbe anyňa. Bu suluňdy adyr görseň da sözüňdi aýtpaýsynby? Dep pusu unutup kalgan nemeden beter çekesin tırmap, aldındağı neveresin çolp ettire öp, sözün uladı. Şardın bir göçesinde baratsam iyistilik turguzup koyuptur deseňer. Kim geken? Kim gele bir ayalga da. Turgusem neken? Uşu silerden emne özgem? Kadalana getdi Paşakan. Tuğra kılışat. Ayal bolgonda da bilesiňerbi? Deşdi ayaldar. Jylaňaç nemeken? Timele eneden tuulganday, dırday jylaňaç eken. Pusunun gözün ot janıp ketdi. Towa dep jakasyň garbady Paşakan. Betim dep Zıynat maýlanышkan betin çymçydy. Bul emnesi? Salamat timele al jerge özün turguzup koygondoy taň kaldy. Aýyt bilsinbi? Hal ayal estelik turguzganday kanday tonu tom korpus aldy eken. Uşunusuna taňmyn. Betim dep Zıynat daýla betin çymçydy. Göçöde ötüp baratkan bir ödön, göz aynek bala, bul emnesi, uyat go desem, göz aynek bala gözündögüsünü alıp, aksakal, bu degen, pusunun tili uşu sözgö gelgende çalıştap kaldı. Tilimden uçunda ele turat. Emne dedile, hay atan gör, taptım.
Bul degen искусство deyt. Dep ozun şormoytdy Salamat. Oşol jylaňaç neme искусство bolup kalypdyrby? Taň dep jelkesin goşurdy Pusu. Menden suraýsaňba. Hayal payaldy goýup aldagy balaňdy sırtka tosup gelçi. Çykyr onyp kalypdyr. Aldyňdy göldeýelekde, dedi Zynat kabak kaşyn bozup Pusuny kagyp jüberdi. Tosup koy. Karangyda girip kaldy deşdi bereki eköde. Pusu kör sırtka çykdy. Kaş garaýyp tün girip kalypdyr. Al neveresin bakka götörüp barıp alasını açtı. Çüş. Oğlum çüş dedi Pusu. Bulsam ay balkanaqtay göz jargan eken. Ay gördüm aman gördüm dep içinen günk etip ayday bala gördüm dep bıyağın öz oyundan çıkarıp ulap koydu. Pusu neveresinin jüdüne aydın jargında karadı. Mordun mağa okşaş eken. İçinen balaga jübüp ketdi. Tayataňdy tartypsyň oğlum. Seni bötön sürebeyim. Tayanenge tagrınba. Al oşondoy adam. Adırınca uşuntip tursun. 1-2 günden giyin seni borundan düşürbey, dedi Pusu kör. Bul sözler balaga ali tüşünüksüz. Çüş, çüş, dedi tayatası neveresin kolundan